Bizim улуу алымдар айтмакчы, адам баласы өзгөрөт экендигине ишенсин дейт. Кээ бир адамдар ишенбей туруп өзгөрүнөт да, өзгөрөм дей берет. Кандай мен ушундай калдым го, ушу бойдон калдым го деп өзүн ишенимин эң биринчи өзгөрбөйм дегенге кое алат дагы, анан өзгөрүүнүн ишин кыла берет, ал өзгөрбөйт да. Эң биринчи өзгөрөт экендигине ишен дейт. Кандай ишениш керек десе, эгерде сен өзгөрбөйм десең, Кудай таала алсыз деп айтып атканың дейт да. Кудай мени өзгөртө албайт деп. Кудайга сен тоо коюп атасың дейт. Кудай өзгөртө алат сени. Сени жараткан Кудай сени өзгөртүп коет жөн эле. Ушуга ишендимби? Ишендим. Экинчиси жанагы мисал келтирдик. Арстан өзгөрүп кетти. Жылкы өзгөрүп кетти. Ага караганда сенин акылың бар да. Сени өзгөрүү жолуң сен үчүн өтө жеңил. Сенде анткени курал бар, акыл деген. Демек экинчиси акылыңды колдон дейт. Кантип колдонот? Өзүңдү кара дейт. Карадың дагы мен сараң болуп атам. Же мен баланча күнөө кылып атам. Же болсо мен берешем боло албайтам. Бир күнөөнүңдү аныктадыңбы? Эми ошонун үстүнөн аракет кыл дейт. Кандай? Ошого каршы күрөш дейт. Сараң болуп атсаң, берешем болуп үйрөн дейт. Анткени сен сараң деген бул биринчи нафси болсо, экинчиге чыктың эми. Кандай? Ошого каршы иш кылып баштадың. Берешем болуп атат. Сага жакпай атат. 100 сом берсең дагы сенин жүрөгүң үзүлүп кетип атат да. Бир мүчөң үзүлүп кеткендей. Бере бер. Качан сен 3кө чыкканыңды сезмейинче. Кандай 3кө чыкканды сезесиң? Дал ушул сыпатыңда сен бергенден жүрөгүң рахат алып баштаганда 3кө чыктың дейт. Кайсыл сыпатыңда 3кө чыктың? Берешемдүүлүктө. Эми кайра түшөсүң. Кара, кайсыл сыпатың жакпай атат. Бирөө мисалы үчүн мен ар дайым адамга кек сактаган дейт. Бул өтө биринчи деңгээлдеги нафси. Экиге чык. Кандай? Каршы иш кыл дейт ошого. Кандай каршы иш кыл? Кечире бер. Кал жалгандан болсо да кечире бер дейт да. Анткени биз өткөн сабакта айтканбыз, адам баласы денеден, жандан турат. Дене менен жан бири-бирине айланып турат экен ушундай, круговой болуп, айланпа болуп. Дене биринчи баштасын дейт нафси. Дене баштаса, барып 10, 20, 30, 50, 80, 90% 100 болгондон нафсиге, жан дүйнөгө, рухка сиңеткен дагы, анан рух ошону, жаныбыз ошону айландырып туруп, кайра денеге тебеткен. Денеге тепкенде ошону чын жүрөктөн чыгып калат экен да. Чын жүрөктөн бердим деп коет го. Ошон үчүн сен жалгандан болсо, калп болсо да кечире бер, жакпаса дагы экинчи нафсиде турасың сенчи. Анткени экинчи нафсини тапшырмаса болчу да, кыла бер. Жан дүйнөгө кирдиби? Эми ошол кайра сыртка чыгарганда үчүнчү нафси менен кылып каласың да. Чын жүрөктөн. Көрдүңүзбү? Рахат алып. Ошон үчүн сен өзүңдүн оруңду аныктап ал дейт. Аныкташ үчүн же сени бир аалым, устат аныктасын, ошол жолду басып өткөн, ал жок болсо өзүңдү ойлон, акылың бар. Жанагы арстанга караганда, жылкы караганда акылың бар. Бак өзгөрүлөсүң, ойлон. Кайсымдын үстүндө мен иштейин? Таптыңбы бирөөсүн? Ошого карама каршы иш кыла бер. Жакпаса дагы кыла бер. Максатың эмне болсун? Өзгөрүлөм. Анан качан жан дүйнөгө сиңет? Мен көп көрдүм жашоодо. Кандай адамдар көп көрдүм? Канча болсо да берешендүүлүк кылып рахат алган адамдарды көрдүм. Ошондой эле адамдар турат. Бир аз 1000 сом берсе дагы жүрөгү чыгып кетчүдөй. Бирок бул адамдар анчалык бай эмес экенин көрдүм. Булар ушунчалык тарбияланган, булар бергиси келип рахат алгандар да. Бербей калса, садака кылбай калса ооруп калчудай да. Жүрөгү ушундай тазаланган адамдарды жашоомдо көрдүм да. Ошон үчүн биз сырткы дене эмес, ички дүйнөгө аракет кылыш керек дегендин бирден бир дал ошол экен. Ошон үчүн аракет кылсын, өзүнүн кемчилигинен машыксын, жан дүйнөгүнгө сиңсин, аны үчүнчү деңгээлдеги нафсиге чыккан болот.